Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу араб тилин үйрөнүүчүлөр, биз Мифтах ал-Арабия араб тилин үйрөнүү китептери менен өзүбүздүн сабактарыбызды баштадык. Анда бүгүнкү алгачкы өтө турган темабыз Исмул ишара. Шилтеме ата тобуштордон хаза жана хазихи. Анда төмөнкү сабакка көңүл бурабыз. Хаза бул шилтеме ата тобуч. Бул мужской родко колдонулат. Ушул жерден жалпап эскерте кетчү нерсе, араб тилиндеги жалпы сөздөр мужской жана женский род болуп экиге бөлүнөт. Мужской роддогу сөздөр булар жалпы сөздөрдү айтабыз, ал эми женский роддогу сөздөр эң акыркы харакаты, тамгасы та марбута, тактап айтканда жабык т тамгасы менен бүткөн сөздөр женский роддогу сөздөр деп айтабыз. Ага ушул шилтеме ата тобуч хазихи колдонулат. Мисал үчүн хаза валад, хазихи бинт. Хаза китап, ал эми хазихи саа. Көрүп турганыңардай, ушул та марбута же болбосо жабык т тамгасы бул женский родду көрсөтүүчү негизги белгилерден болуп эсептелинет. Мисал үчүн хаза тилмиз, бул окуучу бала. Хазихи тилмизатун. Могу көңүл бурсаңыздар, бул та марбута женский родго далалат кылуучу негизги белги. Бул хазихи шилтеме ата тобучу менен колдонулат. Хаза бул адамдын аты Мухаммад, хазихи Аиша. Демек, урматтуу студенттер, урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, хаза бул шилтеме ата тобуч, бул мужской родко колдонобуз. Ал эми хазихи шилтеме ата тобучу женский родко колдонобуз. Урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, биз хаза жана хазихи шилтеме ата тобучторун колдонгондо могул эки сөздүн ортосунда созулма алиф тамгасы кошула айтылат. Мисал үчүн хаза деген сөздү биз созуп хаза, ал эми хазихи деген шилтеме ата тобуч бул кыскача хазихи деп жазылат, бирок окулганда хазихи деп созулуп окулат. Ушуну эстен чыгарбай эстей жүрөбүз. Урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, ба хаза ва хазихи фи маканин мунасиб. Жогорудагы хаза жана хазихи шилтеме ата тобушторун бош орундарга коебуз. Бул жерге кайсы сөз туура келет экен? Бул тилмиз, мужской роддогу сөз экен. Демек, буга биз туура таптыңар, хаза шилтеме ата тобучун коет экенбиз. Ал эми бул бинт деген сөз, бул кыз деп айтабыз. Ал буга хазихи шилтеме ата тобучун коет экенбиз. Кийинкиси та марбута менен аяктаган сөз, буга кайсы сөздү коебуз? Хаза же хазихи. Туура таптыңар, буга хазихи шилтеме ата тобучу коюлат. Андан кийинки байт деген сөз, бул мужской роддун далалат кылуучу сөзү. Демек, буга хаза байт деп колдонобуз. Кийинкиси таиратун, бул женский роддогу сөз экен. Демек, буга хазихи таиратун деп айтат экенбиз. Нафизатун, хаза же хазихи? Хазихи нафизатун. Андан кийинки бул устаз, бул мужской роддогу сөз экен. Демек, буга хаза устаз. Хаза устаз. Ал эми андан кийинки сөз болсо, бул дагы мужской роддогу сөз экен. Муну да биз хаза китап деп колдонобуз. Анда эмесе, урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, бул көнүгүү 4-көнүгү. Кашанын ичиндеги сөздөрдү хаза же хазихи шилтеме ата тобушторуна туура келүүчүдөй кылып эки топко бөлөбүз. Анда бул көнүгүүнү азыр видеону паузага коюп өзүбүз иштейбиз. Урматтуу араб тилин үйрөнүүчүлөр, кийинки 6-чы көнүгүүдө сиздерге тапшырма бойдон калат. Бош орундарга хаза жана хазихи шилтеме ата тобушторун коюп чыгабыз. Азыр видеону паузага коюп, бул көнүгүүнү да иштеп чыксаңар болот. Урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, биз алгачкы шилтеме ата тобуш темасы менен бирге санаганды да өздөштүрөбүз. Ал-а'даду мин 0 ila 5. 0дон баштап 5ке чейинки сандар. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Тағы қайталаймыз. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ушул сандарды жаттайбыз. Анда, урматтуу тил үйрөнүүчүлөр, биз бүгүнкү сабагыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз шилтеме ата тоочтор хаза жана хадихини өттүк. Жана 1ден 5ке чейин санаганды өздөштүрдүк. Бул өтүлгөн темадагы жаңы сөздөрдү толук жаттайбыз. Эмки сабактардан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.